дагы сизге суроом бар эле. Эркегиңиз төшөктө кандай жаткысы келсе, ошондой оюндагысын аткарыш керекпи? Анан ойлоп коем, көчөдөн эңсебей менен кааландыр дейт. Иши кылып башка кыздарга барбай калат го деп ойлоп атат да. Мындай да кыздар. Секрет. Жолдошуңар каалаганды аткаргыла, бирок бир шартта. Эгерде өзүңөр ошол нерсени кааласаңар. Эгерде өзүңөр ал нерсени каалабай турсаңар, бул фальш, искусственный жасалма болгон да. То есть бирөө үчүн жасалма болуп, ага жагынайм деген болгон. Аны любой эркек сезет. Ошон үчүн өзүңөрдүн авторитетиңе түшүрбөй, өзүңөрдүн ролуңарды түшүрбөй. Эгерде жакса, каалаган жасап берет. Эгерде жакпаса өзүңөргө, мага жакпайт деп эле ачык айтканды үйрөнгүлө. Силер деген кукла эмессиңер, силер тирүү жансыңар. Эркекке эң маанилүү эмне айтайынбы төшөктө? Кайф алган аял. Эгерде силер кайф албасаңар, анда смысл жок. Жанагындай акробатка окшоп секирип, бут дөйдө, кол дөйдө, белди ылдый кылган. Самое главное, силер кайф алсаңар, кандай позада эмне кылсаңар дагы жагат.